Да бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз түз эфирдебиз. 7 канал Таң сыры телепрограммасы. Биз ушул таң эрте дагы өзгөчө конокторубузду сиздерге жаңылуу маанай тартуулап келдик. Ошол менен биргеликте биз таң сыры берүүсүндө өзгөчө инсандарды чакырып, албетте сиздер үчүн бир коомчулукка пайдалуу иштерди жасап, жана ошондой эле жакшы кеңештерин бере турган инсандарды чакырганга аракет кылабыз. Ошол менен катар бүгүн студияда биз өзгөчө коногубуз бар, тааныштырууга даярбыз. Бул инсан менен бир былтыр Америкадан келгенде биз эфир кылганбыз. Кайрадан жолуктура салып кааныштабыз. Ким десеңиздер, белгилүү мушкер Тилек Жээнбеков мырза. Кош келдиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыздар менен сиздердин бүткүл Кыргызстандын саламатсыздар. Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Маанайым албетте жакшы. Таңкы маанайда аракет кылам, жакшы маанайда баштаганга. Жакшы. Негизи таң сыр берүүсүндө биз бүт эле конокторубузду таң эрте тургузуп, уйкудан алып коебуз да. Сизге кыйынчылык жараткан жокпу? Жок, кыйынчылык жараткан жок. Мен жашоомдо 6 саат уктаганга көнүп алганмын. 6 саат уктасам толук кандуу уйкум калат, жумушумду улантып берем. Андыктан баары жайында. Өзү ар дайым эрте турасызбы? Ооба, ар дайым эрте турам. Жакшы. Биз бир жыл мурда маектешкенибизде ачык айтканда жубайым Америкада. Ооба. Азыр келгениңизге бир жылдан ашып калды. Жубайыңыз кайсыл жакта азыр? Биз бир жыл мурун сиз менен маек курганда, анда Америкада болчу, анда себеп болуп ал жакта калган. Боюнда болгонуна байланыштуу биз бул жака уча албай калганбыз. Андан кийин барып, үй бүлөм баарын алып келдим, бул жакта бар. Бар бул жакта. Демек, жеңем аман эсен көз жара болду. Ооба. Азамат кылжак болду. Куттуктап болду. Куттуктайбыз. Уул болдуңузбу же кызды болдуңузбу? Кызды болдум. Канчанчы уулуңуз? 2 уул, 3-үсү кыз. Эми учурдан пайдаланып айтайынчы. 2 уулду болуп турсуз, анан кыз чынында атага жакын болот деп сездиңизби? Кыз кандай болот? Кызды болуш. Баягы балам ата болгондо сезесиң деп бир жакшы сөздөр бар да кыргызда. Эркек бала болгондо бөлөк сезим эле, кыз болгондо андан да бөлөк сезим экен. Кыз чыныгында эле атасына жакын болот деген бул чыныгы сөз экен. Себеби кызым азыр 1,5 жаштан ашып калды, бирок ошол жашка карабастан мени сагынып, мени көтүп, келсем тосуп алып, ойноп, жакыныраак жем эркек балама караганда. Эркек балдар көбүнчө апасына жакын да? Ошондой болот экен. Тилек мырза, менде мындай суроо жаралып жатат. Көбүнчө биздин жарандар ошо тескерисинче Америкага барганга аракет кылышат. Көптөгөн акчаларын сарптайт, үйлөрүн сатып баргандар мындай аз эмес да. Эмне себептен сиз ушундай мүмкүнчүлүк болсо, сиз кайра биздин мекенге мындай кайтып келдиңиз? Көбүнчөсү үй бүлөсүн Америкага алып кетет, сиз тескерисинче кайра бизге. Көпчүлүгүн арманы Америка десек. Эми бул жерде сөз негизи абдан терең, көп да. Бирок мен кыскача айтканга аракет кылайын. Мен эми мамлекетке, жерге, элге кызмат кыл деп ошентип тарбияланып чоңойгом. Кичинекей бала кезимден баштап ошентип келем. Анткени мен мамлекетке бир пайдам тиет деп. Ансыкандай бул ар бир адамдын өзүнүн көз карашы, жашоо турмушунан келип чыкса керек. Анан ошо менен эле биргеликте бөрөкат деген нерсе бар да. Жашоодо ар кандай ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү бар. Ошонго байланыштуу кеткенге аргас болгондор да бар арасында. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Америкада жашап жүргөн жигит катары айта алам. Бул жактан мындай жалпак тил менен айтканда, нан тапканга мүмкүнчүлүк болсо, ал жака барыштын кажети жок. Себеби ал жакта мен бир биздин жигиттер, жарандарыбыз 12 сааттан 16-18, 20 саатка чейин иштеген күндөрү болот. Эң азы 10 саат, 12 саат иштейт. Мен ойлойм биздин Бишкекте деле ошол эле Кыргызстандан ар тармаганда 12 саат, 14 саат талкуу эмгек кылса, жакшы эле мүмкүнчүлүктү кылса болот деп ойлойм. Биз эми биздин Кыргыздын баягы курч мүнөздүү, талк ишке, баягы иштен качпаган, талкпаган, эмгекти жакшы көргөнүбүздү алыска чыкканда билебиз. Бирок ошол нерсени мен айтат элем, Кыргызстанда да ошону көбүрөөк колдонулчу эле. Бул жакта мүмкүнчүлүк көп бизде. Бирок айтышат да, көбүнчө эмне себептен ошо Америкага качасыңар деген суроону бергенде айтышат, ал жакта мүмкүнчүлүк көбүрөөк, көбүнчө бул балдар үчүн деп. Мүмкүн ал балдар үчүн деп жооп берген адамдар мүмкүн ал жака барбагандар деп ойлойм. Себеби жашап келгендердин 95-99%-дан сурасаңыздар да айтып берет. Ал жакта мектеп деңгээлиндеги билим абдан начар. Аябай начар. Ал жакта бай эркиндик деген нерсе бар да, көбүрөөк эркиндик дейт, бирок ошого жакшы жагы бардыр, бирок көбүрөөк терс жагы да бар. Балдарды эркин коюп кой, окусаң окуп калсаң, биздегидей текшерип,
баасын коюп үйгө чейин эне атасына кайрылып окусун карагыла деп бизге үйгө келет го. Андай жок ал жакта. Университеттик деңгээлдегилерди айтышым мүмкүн. Университеттик деңгээлде өзүңүздөр билесиздер, ал жакта баягы катуураак айтсам да катуу тийип калышы мүмкүн. Ар кандай ориентация жакы бурмалагандар да бар десем, ал жаңылышпайм. Себеби университетте бар, Оксфорд, Гарвард билим деңгээлинен дагы жакшы университеттер бар, бирок биздин маданиятка, биздин динибизге, тилибизге туура келеби деген дагы вопрос бар. Андай вопростор көп. Баардыгы эле жакшы деп айта албайм. Жакшы. Негизи биздин ушул кыргыздын менталитетине кандай карайсыз, көз карашыңыз? Менталитетине жакшы карайм. Өзүм кантип ушул жерде чоңойдум айтам. Жакшы карайм, ушу менен чоңойдум да. Эми аша чаап кеткен жерлерибиз бар. Бирок эми мен баягы ислам дининде жашап чоңойгонум, ал жактан тартип алганыма байланыштуу көп нерселерди туура келбес аракет кылам. Мунчукпайм, бирок өзүм аткарбаган аракет кылам. Жакшы. Негизи Тилек мырза ушул көп жалпы сурагым келсе, спорт жаатында канча жылдан бери жүрдүңүз спорт жаатында? Азыр жашым 35-те. 17 жашыман чоң спортко аралаштым. Бирок ага чейин эле спорт менен чоңоюп келгем. Бирок именно баягы беттешке чыгуу боюнча 17 жашыман баштап. Ошодон бери бир 15 жылдан ашык жүрдүм. 15 жылдан. Азыр деле спорт менен машыгам, бирок беттешке чыга электим, себеби жумуштарыма байланыштуу вактым болбой калып атат. 17 жаштан бери 15 жылдан ашып тур дедиңиз. Ушул спорт сизди кандай тарбиялады? Спорт мени коч мүнөздүүлүккө тарбиялады десем болот. Себеби спортто утасың, утуласың, кубанасың, ызаланасың. Жашоодо деле ошол. Кайсыл тармакка кадам таштаба, баардыгы сен ойлогондой, биз ойлогондой болбойт. Утуласың, утасың. Ошол нерсеге мени тарбиялады деп айта алам. Жана коомчулукка, элге, журтка кандай кызмат кылууну да ошол жактан көп тарбияны алдым десем болот. Себеби ал жакта ар тармактуу жигиттер, инсандар келип, бир залда бир тердеп, бир ой бөлүшүп, күрөшүп, ойноп, ызаланып, кубанып, тил табышып ошол жерде тарбияланасың. Ал эми сиз айттыңыз, эки баланын атасымын деп. Эми балдарыңызда дагы ушундай спортко болгон сүйүү барбы? Бар. Эркек бала атасын көрүп өсөт деген бекер сөз эмес экен. Атасы, мен баарын ошону айтат элем биздин жигиттерге. Ата өзүн кандай алып жүрсө, ата аны көрүп үлгү алып тарбиялат экен. Тарбияны ким берет? Эне берет. Үйдө эне жанында күндө баягы оңго бас, солго бас, муну кыл деп акты кара деп бөлмөлөп айырмалап турган бул эне жанында. Ата баягы үй багам, эл багам, жер багам деп талаалап жүрөт, бирок атанын баскан турганы көп баягы балдар эметет экен, үлгү алат экен. Ансаганда мен уулдарымда спорт кылган кызыгуусу абдан күч. Бирок келечекте өздөрүнүн тандоосуна коем. Спорт бул оор нерсе, жеңил эмес. Муну өз каалооң менен келип, ар кандай тоскоолдуктардан өтөм дегенде гана ийгиликтүү багындыра аласың. Спортто жеңил жол жок. Ушул азыркы жаштар тууралуу сурагым келип кетти сизден. Спортко болгон көз карашы, агымы кандай болот деп ойлойсуз сиздин жеке боюнча? Акыркы 10 жыл ичинде айтып кетсем, абдан көп, аябай жакшы. Ооба, бул жакта кыргыздын желегин көтөргөн бирден бир мүмкүнчүлүк бул спорт дүйнөдө. Бизде тоолуу аймакта жайгашканыбызга байланыштуу мүмкүнчүлүк көбүрөөк, бизде күч кубаттуулугубуз, ошол менен бирдикте курч мүнөздүүлүгүбүз менен көп нерсени багындырып келебиз. Анан мен дагы бир айтып кетет элем, спорт албетте керек, ден соолук үчүн керек, такыр болбогондо. Мен билимге да көп басым жасаса деп айтат элем. Анткени бир гана күч менен эч качан ийгилик багындыра албайбыз. Илим керек, билим керек. Биздин жаштарга кайрыларым көбүрөөк билимге дагы басым жасаса дейм. Ал эми уулдарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз, ал эми кызыңызчы? Эгерде ал дагы мындай чоңойгондо ушу спорт менен мындай профессионалдуу түрдө мындай машыгам десе, кандай көз карашыңыз ага? Эми кыз киши бул абдан назик, кыз кишинин бул жашоодогу миссиясы деп коет, милдети бөлөк нерсе да, эне бала тарбиялоо. Аял киши жакшы болсо коом да жакшы болот деп бекеринен айтылбайт да. Ошондуктан мен колуман келишинче кызымды албетте диндин тартиби менен тарбиялаганга аракет кылып келем. Азыр кичине бирок ошого алып келебиз. Өзүнүн чечими болушу мүмкүн, бирок биз эми энеси бар да жанында. Энеси сунуштайт да, кел бул жакта. Кичинекейинен эми туура жолго салабыз деп. Анан мушташам десе, мен негизи кыз кишиге мындай жок деп айтат элем.
Түшүнүктүү. Тең туура чечим болду окшойт. Мен деле ошентем. Мен бир нерсени ойлонуп кеттим. Сиз ошо уул кыздарыңыздын келечегин ойлоп, балким башка мамлекеттик менталитетине көнүшүп кетпесин, өбөлө койсун деген максатта да бул жака келишиңиз мүмкүн деген бир. Туура суроо бердиңиз. Мен өзүм баягы айыл жергесинде өсүп, Кыргызстанга жүрөгүм менен, ички дүйнөм менен, дилим менен бияка калып калганбыз да. Мага мен өзүмө кеч ал жака, ошо барып жашаганга. Балдарымды туура айттыңыз, эң биринчи мен келгендеримдин бирден бир себеби мен убактылуу эле кеткем ал жака. Бирок ошол кыска убакыттын ичинде көп нерсени түшүндүм. Балдарга ал жак аябай туура келбейт, дал келбейт. Себеби ал жакта баягы эркиндик деп коет, бирок эн ата менен баланын ортосундагы мээримди үзүп коет. Бала эми жаш балады, балага эмне жол көрсөтсөң ал ошону тарбия кабыл ала берет. Коом балага айтып берет, сен өзүңдүн укугуң бар, бирөө бир нерсе эсечи, эн атаң урса, коркутса, айт бизге дей берет, бала ошого ишенип алат. Андыктан биздин бала чакага болгон тартип ал жакта биздин тартипке, динибизге тегеле туура келбейт. Ошондуктан ал да бир себеп, чоң себеп ал. Себеби мен да уулдарым, кыздарым кийимис болбосун, аман эсен болсо, акыл эси ордунда болсо, элин жерин сүйрөгөн эр замат уул кыздардан болсо деп ниет кылам. Сонун, жакшы тилек. Негизи өзүңүз айылда эле чоңойгонсуз. Ооба, айылда эле чоңойгом, мен айылда эле мал багып, жер иштетип чоңойгон жигитмин. Жакшы. Ушул Америкада жүргөн негизи биздин Кыргызстандын 9-облусу деп коюшат, Чикаго шаарында ушунчалык кыргыздар көп дейт. Анан аларга да мындай өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айткан учур болдубу? Ушул тармакта мындай жеткирип, уул кыздарыбыздын келечегин ойлоп. Албетте, менин жашоомдо бирден бир тартиптердин бири ар бир биздин кыргыздын жараны, негизи Кыргызстандын эр азамат уул кыздары, көбүнчө жаштарды татыктуу жана адашпаган, колдон келген нерсени көргөн нерсени бөлүшсөм, өзүнүн мекенинде күлүп жайнап жашаганын каалайм. Мен ошого үгүттөп да келем, жол көрсөтүп да келем. Себеби Америкада жүргөндө, Америкада Чикаго, Филадельфия, Пенсильвания деп коет, Нью-Йоркто, анан Огайо штатында кыргыздар көбүрөөк жайгашкан. Андан кийин Техас, Калифорнияларда бар азырактан. Мен бул 4 шаарчада да жашадым десем болот. Ал жакта сонун биздин билимдүү, күч десең күч, спортчу, илимдүү, мамлекеттик чоң кызматтарда тажрыйбаларда иштеген жигиттер толтура. Сонун биздин жигиттерибиз бар. Бирок көрө каттан кетип калган. Мен ал жактан да айтчумун, түшүндүрчүмүн. Чын айтсам, азыркы кетип аткандардын айта алам толук 50% өкүнүп жүрөт. Чын, себеби жалган маалымат менен барып алган. Чыныгы жашоого келгенде, жашоосун алып келгенде бекер келип мен дейт. Бир 10%, 10% артка келип атат. Намысу жок эле көпчүлүк жарандарыбыз намыс деп келбей коюп атат. Чындап эле былтыр аябай туристтердин агымдары аябай көп болду Америкага кеткендер. Үйлөрүн сатып, бизнестерин сатып, Манагуа аркылуу, Никарагуа аркылуу баргандар аябай көп болду. Чындап эле айтканда. Андан кийин мен оюмча ал жакта иш да калбай калса керек. Америка бир чоң эле Америка деген кандай десем, бир эле штаты деп коелучу, область деп коелу бизче айтканда. Биздин Кыргызстандан чоң штаттар бар. Ансандай жумуш жетиштүү эле, бирок жумуштун баасы түшүп калды. Жумуш көп, бирок баасы мурда саатына бир $20 алгандар болсо, азыр ошол $10 чейин түшүп кетти десем жаңылышпайм. Анан колдон келсе, мен өзүмдү барганым себеби меники грин карта деген нерсе бар го. Утуп алгансыз, Грин карта деген нерсе, ушинтип эле көчөдө бир туугандар менен жүрсөм, грин карта тапшырабыз дейт, мен деле түшүнбөйм. Макул деп бар, толтуруп коебуз, унутуп коебуз. Анан чыгып калыптыр грин карта. Утуп калыппыз. Анан ошо менен мен 2 жыл Америкага кирбей койгонмун. Мен башынан эле баягы мекенге болгон сүйүү, мекенге болгон кызмат кылам деген жигит болгонуман. Кирбей койсом, посольстводон кайра чала берди. Анан мейлим ушундай бир Кудайдын берген бир мүмкүнчүлүк экен, Америкага кирип чыгып көрүп коеюн деп кирдим, чыктым, болду, ошончо алып койгом. Мен Америкага жашаган эмесмин. Барам, 2 жума жүрөм, кайра келе берчим. 18-жылдан бери эле. Анан акыркы жылдары 1 жылга жүрүшкө кичине себеп болуп калды, ошол эле жүрүп кайра келе бердим. Жеңеңиздин көз карашы кандай болду Америкага? Жеңеңиздин көз карашы, жеңеңиз жолдошу кандай чечилсе ошондой колдойт. Чогуу болобуз да. Эң сонун жооп болду. Сонун жооп. Сөзүңүзгө аралашып биз рекламалык тыныгы барып келели, андан соң маегибизди улантабыз. Ал эми биз эфирибизди алып улантабыз. Тилек мырза, дагы бир жолу кутман таңыңыз менен кош келдиңиз. Биз маегибизди улантып атып,
кесиптешибиз Америка тууралуу көп чукулуңуз окшойт. Аябай Америка Кызык жөнүндө болуп көп болуп кетти биздин темабыз. Беристе бул азыр коомго керектүү талкууланчу нерсе да, жеткириш керек биздин жаштарыбызга. Жакшы, көптөгөн чындыктарды айттыңыз, биздин таң сыр берүүсүндө сырларды ачтыңыз десем болот. Эми спорт жаатына бир аз кайтып келгенде болот. Мисалы акыркы убактарда бизде ушул мушкерлерибиз алдыга чыгып, анан UFC тармагына дагы биздин биринчи кыргыз мушкерибиз Оралбай Мыктыбек чыкты. Эми ушул мушкерлердин азыркы деңгээли кандай багытта баратабыз, өсүштөр кандай болуп атат бизде? Бизде дагы сиздин сарасеп ой салууңуз боюнча дагы UFC өтө турган балдарыбыз бар бизде. Албетте, негизи бизде мушкерлер бул UFC деген уюм бар да, анын тарыхын карасак, бир убакта Американын өзүнө бул чыккан нерсе, андан кийин Бразилия кошулду, Америка менен Бразилия аябай тирешип келген. Акыркы 5 жылдар бул СНГ биздин Россияга келип атат да, Россия тармак келип атат. Ошол жактан көп мушкерлер чыгып атат. Менин көз карашым боюнча акыркы 5 жыл, 10 жылдын ичинде бул Орто Азиянын жигиттери багындырат деп ойлойм, чоң деңгээлде. Себеби Америка тарапта UFC'ни колдогону бар, колдогондор да уже көбөйдү. Себеби бул абдан оор спорттордун бири. Күтүлбөгөн жерден баягы чоң травмаларды алып калышы мүмкүн. Андыктан биздин балдардын келечеги боюнча айтып кетсем, бизде күчтүү балдар абдан көп. Акыркы жакынкы бир 3-4 жылдын ичинде мен ойлойм да 3-4 адам жигиттерибиз кирип кетет деп ниеттемин. Бирок ошо менен биргеликте мен өзүм спорт тармагында чоңойгонума байланыштуу спорт менен бирок ички дүйнөгө, руханий жакка дагы, акыл эске дагы, билимге, илимге басым жасаш керек. Спорт эң негизги нерсе ошол. Себеби анысы жок, кандай бир деңгээлге жетпе, Кудайым сени дөөлөткө көтөрбөсүн. UFC'ге кирген бөлөк, андан кийин өзүңдү кандай беттеш өткөрөсүң, өзүңдү кандай алып жүрөсүң. Чоң спортто бул күчтүү мушташкан эле эмес, бул жерде харизма деген нерсе да бар. Харизма кантип чыгат? Ал сени билимиң менен, акыл эсиң менен келип чыгат. Харизманы жакшы алып кетсең, анда сен эл тааныган чоң спортчу боло аласың. Жок, мен күчүм менен боло алам десең, анда ал адашкандык. Бул жакта илим да, билим дагы, көз караш дагы, жашоонун баары акыл эс керек. Ошол. Эми жаштык учурда сиз да жаш болгонсуз. Жүрөгүңүз жалп күйүп турган учур болгон, ал учурларда болгон да. Анан спортто көпчүлүк эми элдер ойлойт, күчтүү болуш керек, машыгыш керек, анча керек, мынча керек. Бирок ушу билим менен илим спортко керек экенин кайсы учурда түшүндүңүз? Мен эми 18-17 жашыма чейин айылда чоңоюп, ар кандай спорт түрүн машыгып келгем. Андан кийин келип менин агайым бар, Чекиров Кенжебек деген. Аны тааныгандар бар араңда. Ал киши башынан эле мени тарбиялаган, минтип тарбиялаган. Балам, биринчиден ыймандын чемпиону бол. Ийгиликти ыймандан багып, жүрөгүңө ыйманды толтур. Андан кийин спортко кадам ташта. Ошол эле учурда китеп оку, адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөн, коомчулукта эмне болуп атканынан жаңылыктардан маалымат ал. Ошол нерсенин баарын дүйнөдө эмне болуп атат, китеп оку, тарыхты оку, ар тармак китептерди оку деп менен абдан баягы талапты койчу. Ошондо мен азыр айта алам, бир 18-19 жашыма эле ал нерсени түшүнгөм. Себеби эл алдына чыгып, эми спортчулар сени көрөт да, адамдар, жаштар көрөт. Аларды сен туура нукка салышың керек да. Кыска нуска сүйлөп коюп, мен күчтүүмүн деген ал кем акылдык да. Ошону мени жаш кезимден баштап ушинтип тарбиялап келген. Ошо менен ошо талап менен жашап келемин. Агайыңызга терең ыраазычылык учурдан пайда. Албетте. Рахмат. Кесиптеш ушундай бир нерсени айтайынбы? Ушундай Тилек мырзадай чоң кишилер, келбеттүү, сөөк сааттуу дейли, анан жүрөгү аябай мээримдүү болушат да. Ошого кошуласызбы? Эми аны эл таразалайт да. Бирок аракет кылам бирөөнүн көңүлүн түшүрө албайм. Себеби мен эми жараткан ушундай көлөмдүү кылып жаратыптыр, бирөөнү сүйлөбөйлү. Туура эмес карап койсом, жүрөгүм жүрөгүн баягы көңүлүн түшүрүп коюшу мүмкүн да, бирок ушунча аракет кылам, жумшактык менен мамиле кылганга баарына. Чындап эле ошондой болот. Кичинекейлер аябай мындай зар келишет. Ал эми мындай көлөмдүүлөр аябай ичинен мындай назик келишет. Бул адилеттүү экен. Чоң инсандар жүрөгүн жумшак, назик кылып коет. Эгерде корс кылып койсо, балким бир адамды өлтүрүп деле коюшу мүмкүн десем болот да. Ооба, туура. Жакшы. Ал эми мындай спортко кичинекей балдарды канча жаштан спортко берүү мындай туура деп сезесиз? Эми ар кандай спорттор бар да. Бирок мен бир 10-12 жашка чейин баланы жөн эле ойнотуп, ошол эле сууга сүзүүгө,
же болбосо жеңил спорт. жеңил спортко, шахматка ушундай денесин эле эмес, ички дүйнөсүн, акыл, ой жүгүртүүсүн дагы өөрчүткөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм. Андан кийин баланын өзүнүн тандоосуна коюш керек. Себеби кичинекей кезинен берип койгондорду мен түшүнөм. Эми балдар жакшы болсун дейт, эч ким жамандык каалабайт бала чагасына. Бирок адамдын баланын өсүп турушуна, өөрчүшүнө кичине тоскоол болуп калабы деп ойлойм. Өзү канча жаштан ушу бала ушундай чечим кабыл алат? Мен ойлойм, баланын көңүлүнө койсоң, жол көрсөтпөсөң, ал эч жака барбай деле коюп жүрө берет. Бирок жеткиш керек, бир 10-12 жаштан кийин акырын берип баштаса болот деп ойлойм. Жакшы. Ушул сиздин бир сөзүңүз жакты, өзүнүн оюна коюп, өзү кайсыл жактан алса ошол жактан кетет депчи. Спортко кетсе, спорт билим жактан башка кесиптин ээси болот. Анан бул нерсени да сиз жөндөн-жөн чечим чыгарган жоксуз. Анын оюна койдуңуз. Балким азыр бизде бул нерсе аябай коомчулукта аябай бир чоң маселе. Мисалы уулдарына, кыздарына сен медик болушуң керек, жок сен мындай болушуң керек деп бала менен ортосунда бир чир чыккан учурлар болот да. Анан ал бала дагы өзү каалабаган кесипти окубай, мындай ийгиликке жетпей, ушундай оорчулуу маселе болот. Балким сизде ушул катталганбы ушул нерсе? Негизи жакшы суроо бердиңиз. Ошондой түшүнбөстүктөрдөн ата эне менен баланын ортосундагы чырлар көп чыккан жерлерди кездештиребиз. Спортко болгон эле эмес, негизи эле жашоосуна, тандоосуна суроо бердиңиз ошентип. Туура айтасыз. Менин жашоомдо мен өзүм чын айтсам кечиресиздер. Мен негизи медик болом дечимин, хирург болом дечимин. Чын айтсам. Анан эми жашообузда баары биз каалагандай боло бербейт экенде. Менин жашоо, мен үйдө жалгыз уулмун. Эркектерден бирөөмүн, анан бир карындашыбыз бар. Эне атам айтып калды, ал жакта билесиңер 9 жыл окуйсуң. Ооба. Качан окуйсуң, окууну бүтөсүң, анан качан үйлөнөсүң, качан небере көрөсүң деп бир суроо жаш кезимде жаралып калган. Ошол нерсе дагы мен баягы жүрөгүмө келип калыптыр. Ошол себептен мен медицина тармагына бара албай калдым. Ансандай колдон келип мүмкүнчүлүк бул жагынан да болуп турса, баланын тандоосуна коюш керек. Бала дагы кичине мен жаштарга айтып кетет элем, эне атам мен мындай болом деп талапты кое бербестен, ошол жашоо шартты эне атанын мүмкүнчүлүгүнө да карап баягы чечим чыгарганга аракет кылыш керек. Бул жашоо биз ойлогон эле чечим менен эле токтобойт, ал менен эле чектелбейт. Жашоодо мүмкүнчүлүк көп. Ар тармактын тилин көзүн тапсак, ийгиликти багындырсак болот. Бирок айта турган нерсе, ата эне бизге эч качан жамандык каалабайт. Сөзсүз түрдө жакшы болсун дейт, жакшы окусун, ушундай кесиптин ээси болсун, өзү жакшы каалайт да. Бирок ошол балага туура тарбия беришти дагы туура бере албай атабы. Кандай ойлойсуз? Андай үй бүлөлөрдү кездештирип атабыз. Ошого эми мен улуу агаларга баягы акыл үйрөткөндөй болбойм, бирок өзүбүздөн кийинки мен өзүмдүн теңдошторум же менден кийинки, бизден кийинки баягы поколение деп коет го орусча айтканда. Аларга айтарым, кайра эле жанагы нерседе жашоонун реалдуу нерсесин кабыл алып, ошол менен жашап, ошол менен биргеликте жакшы нерсеге, илимге, билимге, динге изденишибиз керек. Ал жактан адашпайбыз. Бирок жашоодо бир дагы нерсени унутпашыбыз керек. Көбүнчө эркектер ар кандай сыноолорго, сындарга кабылышыбыз дагы мүмкүн. Ага дайын болуш үчүн кайра эле эмне керек? Руханий жактан билим керек. Ошол эле. Андан кийин ошо менен биргеликте ойлойм, өсүп келаткан уулдарын жакшы мондо туура тарбия көрсөтө алабыз. Сиз азыр ушу хирург, врач, доктор болбой калдым дегенге мындай арманыңыз барбы? Болбой калдым деген. Чын айтсам, саналуу бир деңгээлде бар. Мен бул мектептен эле 8-классыман баштап эле олимпиадалар бар го бизде мектептик деңгээлде. Мен биология, химия, зоология деген нерселерди ушул жактан олимпиадага барчумун, себеби ушундай кадамга барам, хирург болом дейчүмүн. Но жашоодо карабайсыз, кайра эле биз ойлогондой болбойт экен да. Үйдүн шартына карадым, өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө карадым, ошого байланыштуу бөлөк кесипти тандадым, бирок ошо менен балким балдарыңыздын бирөөсү хирург болуп чыгаттыр анан кийин. Бирок чын айтсам каалайм. Ошол нерсени каалайм. Балдарыңыз аркылуу өзүңүздүн арманыңызды бир. Бирок карабайсызбы, көп мына азыркы үй бүлөлүк суроолор болуп кетип атат. Көп эле учурларда ата эне өзү жетпей алган мүмкүнчүлүктү балдарым аркылуу жетем деп балдарын кыйнап койгон учурлар да бар да. Ал туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн балдардын көңүлүнө коюш керек. Бирок ошол тармакты аракет кылыш керек, толугураак балдарын жеткизгенге. Көңүл тартса, ал тармакты тандаса, анда адашпайт. Анткени сиз баягы спорт жактын элге көп аралашып жүргөн инсан катары, анан үй бүлө тууралуу сурабай койсок болбойсуз. Анткени көпчүлүк сиздерди карап, биз сиздерди карап үлгү алабыз десек болот. Ооба, жаш моун туура. Андан сырткары биздин ошол
сиздердин убагыңыздар менен азыркы жаштардын айырмасы өтө чоң. Билесиз, азыр биздин заман өнүгүп кетти. Бизде азыр кандай муң келатат, мен атын биле албай атам, кандай поколение деп койсом болот. Сиздин көз карашыңыз, бизде кандай жаштар келатат? Негизи бул жаш өзү эле ошондой экен. Сен азыр сөз бергенде менден да улуу 15-20 жаш улуу агалар менен биздин учурда жигиттердин көз карашы кинче дал келе бербейт. Андан кийинки азыр эми бир азыркы поколение кандай десем, эми 100 жылда не деп койчу эле, жер жаңырат, 50 жылда эл жаңырат деп коет го. Ансыгандай бул диндерде айтылат, тарых кайталана берет депчи. Ансыгандай азыркы поколение, азыркы инновация менен чоңоюп келатат окшойт деп ойлойм. Сот тармак, интернет менен. Бирок аракет кылышыбыз керек. Бул кайра эле биздин өзүбүздөн реалдуу жашоо, сырттагы жашоо бар экенин. Мен аракет кылам, уулдарымды дагы тарбиялаганга, колдон келген жокчулук болсо дагы, барчылык болсо да жокко чөкпө, барга көппө дегендей жөнөкөй жашоону көрсөткөнгө. Себеби жигиттин башына күтүлгөн көп нерселер бар. Жигит ким? Жигит үйдү тарткан адам. Эне ким? Бул коомдун тарбиялаган адам. Ошондуктан эки жакты тең биз жакшылап карашыбыз керек. Мен эми мындай тиңдей деп бөлгүм келбейт. Себеби биз үлгү көрсөтүшүбүз керек жаш муунга. Мындай кылсак туура болот деп. Мен баягы өскө элек жаш муунун жүрөгүн ортуп койгум да келбейт. Биз сиз келет дегенде көбүнчө спорт жаатында көп сүйлөшөбүз деп ойлогонбуз, бирок биздин маек көбүнчө Америка, тарбиялоо, бала чака, кыялдар жөнүндө болуп кетти. Жок, туура маек болот да, себеби бул коомдун талабы, азыркы учурдун талабы деп. Туура. Мен эркин сүйлөп, ар тармакта сүйлөгөнгө аракет кылайын. Жакшы. Бүгүнкү негизги берүүбүздөгү дагы бир сырын бөлүшүбүз, мындай сурам келип атат. Эми сиз башка тармак сүйлөп атасыз, бирок менин ичимде башка суроолор жаратып атам го, сурап коюучу депчи. Албетте сураңыз. Америка тууралуу айттыңыз. Демек, менин оюм боюнча Америкадан бир көңүл калган окшойт. Ал да бар. Себеби мен баягы бул жакта эркин жүрүп, мен эркин деп ал жакта эмесмин, бул жакта сезем өзүмдү. Чын айтсам, эркин деп аякта айтылат го, бирок аяктын мыйзамдары менен сени чекке киргизип койгон. Эркин деп кое берет, бирок мыйзам менен аябай кызып койгон. Бизде аябай эле бизде эркин. Кааласаң иште, кааласаң иштебе. Бирок мен баарына сунуштайт элем, иштеш керек. Ошол эле убакта бизде абдан иш кылган мүмкүнчүлүк көп. Биз жаш мамлекетпиз. Биз али көп нерсени элибизге көрсөтө элекпиз, кыла элекпиз. Биз бул жактан жаштар илим билим алып, чоң тажрыйбаларды алып, Кыргызстанды көтөргөнгө биякта мүмкүнчүлүк көп. Иш да көп, акча деп эми бул жашоодо бир акча деген нерсе бар, бул жашоонун бирден бир инструменти да, бир бөлүгү. Бул акыркы чек эмес, бирок бул нерсени биз Кыргызстандан көбүрөөк тапсак болот. Кантип эл журттун алдына чыгып, адам менен сүйлөшүп, мамиле кылганды билиш керек эң биринчиден ошол. Андыктан Америка боюнча, Америкага айтат элем, турист болуп барып келгиле. Мүмкүнчүлүк болсо, насип этсин баарына. Кыска 4 жыл, 5 жылга эмес, 2 жылга окууга барып келсе болот. Жакшы университетке бир тармакты тандап. Грин карт утса барып келсин, каршы эмесмин. Ар кандай бизнес форумдарга, саммиттерге барып келсин, каршы болбойм. Бирок документи жок мигрант болуп барганга колдон келсе барбаганга аракет кылыш керек. Мен просто барган адамдарды да билемин. Кээ бирлер өкүнүп жүргөндөр бар, кыйналып жүргөндөр бар. Мен өзүмдүн мекенимдеги баягы өзүмдүн бир туугандарыма кыйынчылыкты каалабайм. Аракет кылалы бул өз мекени изденгенге. Жакшы. Америка тууралуу бир аз оюңуз өзгөрдү. Чын айтканда, сиз мындай, мен деле мындай ойлойт болчумун да, эмне себептен баары эле Америкага барганды каалай берет, ошол жерде жашайм дейт. Ошол эле мүмкүнчүлүк Кыргызстанда деле бар го деген ойдо болчумун. Андан кийин бирок көп эле биздин жарандар ошо Америкага эле барганда аябай кыялданып болчу. Менин эле жанымдагы ошо курбуларым, иштеген кесиптештерим баары Америкага барганга аябай аракет кылышат. Мен чын айтканда көп деле түшүнбөйм. Ооба, турист катары мындай 1-2 айга, 1 ай дебейин, 2 айга барып келгенге ооба макул. Бирок андан кийин ал жакта мындай жашоомду өзүм ойлонуп кыялдансам, мындай оор. Менин оюмча. Ал жерде бир күн иштебесең, мындай акчасыз ачка каласың го. Ал жакта бир эме деньги деп орусча сүйлөп коюшат го, ал бизге тиешелүү эмес, ал ошол Западка тиешелүү да. Себеби ал жакта баягы кредитный система, банковский система деген нерсеге байлап койгон баардыгын. Ал жакта мындай бизде мындай
кагаз түрүндө наличие деп койсо наличка көтөрүп жүрөбүз, каякта кеш эмес деп эми англисче сүйлөп коюшат. Ал жакта андай нерсе жок. Бүт банкта калькулятордагыдай эле мындай цифраларды көрөсүң телефонуңан. Анан баарын банк байлап койгон, страховкалары бар. Ал жакта каалайсызбы, каалабайсызбы, динге каршы келген кредит деген нерсе бар. Ал кредити жок, сиз ал жакта жашай албайсыз. Анан кийин сиз айткан суроодо жана токтоп калсам акчаңды алып коет го. Туура бир күн токтосоң счетуңан автоматически акчалар да системать эте берет. Ал жакта убакыт акча. Эмне себептен фастфуд жешет? Себеби дегенде көп убакытта мындай тамак жасабайт алар, бат-баттарын фастфудтан жейт дагы анан жумушка жөнөшөт. Таң калган нерсе автомат түрдө акчаңызды алып коет бир күн. Автомат түрдө сизден сурабайт. Сиз анткени кол коюп уже ошол менен келишим кылгансыз, сизден сурабайт, карточкаңыздан алып берет. Анан айдын аягына келгенде аябай чоң сумма чыгып калат. Анан кайра эле жана адамды мындай система ишине киргизип коет да өзүң автоматтык түрдө иштешим керек деп жүрө бересиң да, көрөкаттын артынанчы. Бирок эми баары эмес, кээ бир жигиттер бар, аракет кылат, бизнесин баягы көзүн таап аракет кылгандар бар. Жакшы ийгилик багынтыргандар, бирок анын баары эмес да. Көпчүлүгү баягы катарда эле жаран болуп кыйналып жашап жүргөндөр көп. Мунун бардыгы сиз башында айтып кеткен илим менен билимге такалат экен. Албетте. Акыл менен барып жашай турган болсок, мындай турист катары көрүп. Ооба. Биздин эми мындай да инем билимиң болсо, тажрыйбаң болсо, илимиң болсо, жүрөгүңдө шүгүрчүлүк менен токчулук болсо, жүрөгүңдө иманың болсочу, мен жер шарынын каалаган жеринде жашай берсең болот. Мен ал жок деген жерим жок. Бирок если суроо акчага келип такала турган болсо, акчаны Кыргызстандан эле тапса болот. Мен просто мекенге болгон өзүнүн мекенди ата мекенинен таштап чыгып кеткен бир туугандарга айткым келет. Просто алар да кыйналып жүрөт. Жырагандан кеткен жок, түшүнүп турам, бирок ошто ошондой болуп кыйынчылык болбош үчүн бул жактан деле ийгиликти багындырсак болот. Бияктан багындыра албаган жигиттер ал жактан деле баягы чоң нерсени жетет деп ойлобойм. Мүмкүн жеткендер бардар, бизде жеңилирээк. Мен оюмча эң чоң көйгөй эмне себептен Америкага мындай жашабаш керек деген. Мен оюмча бул Тилек мырза айткандай балдарга болгон тарбия таасири тийип калышы мүмкүн. Албетте. Жаштар биздин келечегибиз, жаш муунубуз да. Анан баягы 5 жыл, 10 жыл ал жакта жашаганда кыйын эле. Биздин өсүп келаткан жаш муун ал жак менен чоңоюп калат. Бул жакка болгон көз карашы туура келбей калат. Туура келбейт эмес, тааныбай деле билбей деле калат мындайча айтканда. Анан айла жок, балдарыбыз бактылуу болсун деп кээ бир энаталарды деле өзүм агаларым көрүп жүрөм. Балдарым бактылуу болсун, эми бул жакта көнүп алды деп ошолордун болгону келбей жашап жүргөндөр да бар. Бирок өздөрүнүн жүрөгү бул жака тартып атат, бияка келет, бир ай 2 ай жүрөт, болду. Андан кийин чыдабайт кетет. Биякта бала чагасы тиякта. Эми барып келиш керек, көрүп келиш керек. Мен каршы эмесмин. Самган мекенди сүйсүн, мекенге аракет кылсын. Негизи айылдык балдар шаарга алса деле аралашып кете алат. Анан ал жакта чоңоюп калган айылга келиши дагы бир аз аралашып кетиши кыйын болот керек деп ойлоп койдум. Тилек мырза, ушул тууралуу дагы биз алдыда буюрса бир күн белгилеп, ушул тууралуу бир ачык маек кылсак болчу да экен. Элибизге, коомчулукка бир жакшы кеңешиңизди берип, барып өзүңүз көрүп келген адам катары мындай жакшы коомчулук балким Америкага кызыктар, балким бир аз билими жок адамдар да кызыгып жүрүп, мындай туура эмес кадам таштап алып, ошолорго бир жакшы кеңеш берүү максатында. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт аяктап баратат. Сизге ушул журттан байланып элибизге бир каалоо тилегиңиз болсо айтып алсаңыз болот. Элиме каалоо тилегим токчулук болсун, оорубасын, мамлекетибизде тынччылык болсун, жаштарыбыз ийгиликтүү болсун, улуу агаларыбыз ыймандуу болсун, илим алалы, билим алалы, мамлекетти, элибизди, жерибизди көтөрүүгө жакшы аракет кылалы, башыбызды бириктирели, кандай сыноолор болбосун, кылдаттык менен бири-бирибизге жылуу мамиле кылып, кичинекей нерсени чоң көйгөйгө айлантпай, жеңил чечип бири-бирибизди түртүп көтөргөн, мыкты дүйнөдө үлгү көрсөткөн мамлекеттерден бололу. Акыркы саналуу жылдарда өсүп келаткан жаш муун жүрөгү баягы мекеним деп соккон жаш муун чоңойсун. Ошол. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, Кудай Таалам бардык тилектерди кабыл кылсын. Сизге да ийгилик каалайбыз. Эң башкысы юбилей бакыт болсун дейли. Албетте, келгениңизге чоң рахмат. Ушундай бир жакшы бир пайдалуу маек болду го. Сизди мындай көрүп акылдуу инсан экениңизди билдим. Аябай жакшы таасир эттиңиз. Келгениңизге чоң рахмат. Маегиңиз үчүн да чоң рахмат. Рахмат сиздерге да ийгилик. Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Тилек мырза үчүн жагымдуу чыгарма коюп берели. Андан соң биз сиздер менен көрүшөбүз.